Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы бүлүнгөн эл чарбасын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү. Сабактын планы: өнөр жайдын абалы, 4-5 жылдыктагы жол куруу жеңил өнөр жайы. Айыл чарбасы, жетишкендиктер жана кемчиликтер. Кыргызстандагы сугат иштери, колхоздорду ирилештирүү, калктын материалдык деңгээли, согуштан кийинки саламаттыкты сактоо иштери. 1946-жылдан баштап Кыргыз СССРинде Жогорку Советинин 21-сессиясы жалпы союздук планга республиканын эл чарбасын 1946-50-жылдары калыбына келтирүү жана өнүктүрүүнүн 5 жылдык планын кабыл алган. Ушул жылдары электр энергиясын өндүрүү, станок куруу, жибек кездемелерин чыгаруу, булгаары бут кийим тигүү, консерва чыгаруу өнүккөн. Кызыл Кыяда Сүлүктүдө шахталар ачылган. 1946-50 аралыгында ишке киргизилген Кыргызстандагы ГЭСтер: Лебединовка ГЭСинин 2-кезеги, Аламүдүн № 2-кези, Пржевальск ГЭСи, Жалал Абад ГЭСтери ишке киргизилген. Ошондой эле автомобиль жолдору курула баштаган. Алар: Фрунзе-Рыбачье, Фрунзе-Луговой, Фрунзе-Григорьевка, Ош-Хорок жолдору. Жалпысынан 2737 километр жолдор курулган. 1946-1950 5 жылдыкта Кант-Рыбачье темир жолу эксплуатацияга берилген. 1950-жылы темир жолдун узундугу 368 километрди түзгөн. Ысык көлдө 2 теплоход, 2 сүйрөөчү пароход, 6 баржа болгон. 1946-50 5 жылдыкта эт 2,4, кант 4,3, консерва 1,7 эсеге өскөн. 20 ишкана курулган. Көмүр казуу 1,7 эсеге, нефть 2,3 эсеге өскөн. Жүндөм кездеме току 2,3 эсеге, жибек өндүрүү 7,6 эсеге, бут кийим тигүү 2,7 эсеге өскөн. Өнөр жайда тездик менен өнүккөнү менен кемчиликтери да байкалган. Алар: ишканалар транспорт иштебей калып, натыйжалуу иштей алган эмес, продукциялардын көп түрүн чыгаруу, аларды сапатын жакшыртуу боюнча план тапшырма аткарылган эмес. Өнөр жайы экстенсивдүү өнүккөн, башкача айтканда, санын көбөйтүүгө аракет кылган. Айрым тармактар: көмүр өндүрүү 81, нефтин кайра иштетүү 47, текстиль өндүрүү 90, кант 75, эт 90% эмгектин өндүрүмдүүлүгү боюнча согушка чейинки мезгилдеги калыбына келтирилген эмес. Өнөр жай тез темп менен өнүккөндүктөн жумушчу адистер жетишкен эмес. Ошондуктан СССРдин өнөр жайлуу райондорунан Кыргызстанга жумушчулардын активдүү миграциясы башталган. Айыл чарбасынын жетишкендиктери жана кемчиликтери. Согушка чейинки жылдары айыл чарбада эркектердин саны 186,6 миң болсо, согуштан кийин 600 миңи эле калган. Жумушчу күчү, техника жок болгондуктан жерлер иштетилбей калган. Мал чарбасы да оор абалда калган. Малдын саны төмөндөгөн. Тоют камдоо иши кескин төмөндөгөн. Зооветеринариялык эрежелер сакталган эмес. Агрардык саясатта кемчиликтер болгон. Колхоздун уставы бузулган. Дыйкандардын, малчылардын эмгекке болгон кызыкчылыгы төмөндөгөн. Айыл чарбасында бюрократиялык башкаруу күчөгөн. Колхоздорду ирилештирүү. 1950-жылы май айында Бүткүл Союздук Коммунисттер партиясынын Борбордук комитети майда колхоздорду ирилештирүү жөнүндө чечим кабыл алган. 1947-жылы республикада 38,6 миң гектар жер иштетилген. Ошондой эле 2416 жылкы, 665 уй, 20,2 миң кой эчки, 3,3 миллион сом болгон. Ошондой эле 1615 колхоз болгон. Колхозчуларга эмгек акы төлөө эрежелери иштелип чыккан. 1946-1949 жылдардагы токтомдордун натыйжасында кошумча трактор, комбайн жана башкалар бөлүнгөн. Ошондой эле айыл чарбасына кошумча акчалай каражаттар бөлүнгөн. Сугат иштери жакшырган. Кызыл суу сугат системасы, Отуз Садыр сугат системасы Чоң Чуй каналынын батышы бүткөрүлгөн. 46-50 жылдардагы 5 жылдыкта 47 адам социалисттик эмгектин баатыры наамын алышкан.
1950 жылы 1945 жылга салыштырганда уйлар 18%, кой эчки 80%, жылкы 21,6%га көбөйгөн. Комбайндар 1,4%, тракторлор 0,6%га көбөйгөн. 1950 жылы 1946 жылга салыштырганда эгин 25%, пахта 3 эсеге, кант кызылчасы 2 эсеге көбөйгөн. Айыл чарбадагы кемчиликтер. Айыл чарбада дыйканчылык боюнча айрым пландар аткарылбай калган. 1950 жылы 1940 жылга салыштырганда эгин 36,4%, күрүч 80%, кант кызылчасы 7%га аз жыйналган. Дана өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгү 1928 жылга салыштырганда 46,5%га төмөн болгон. Ири мүйүздүү мал 8%, кой эчки 7%га аздык кылган. Демек, 1950 жылга чейин республиканын айыл чарбасы согушка чейинки деңгээлге жеткен эмес. Согуштан кийинки саламаттыкты сактоо иши. 1950 жылы 136 оорукана иштеген. Аларда 1632 врач эмгектенишкен. 4,7 миң атайын медициналык билимдүү адистер даярдалган. Фрунзеде троллейбус линиялары ишке кирген. 200 миң чарчы метр турак жай курулган. Фрунзеде, Пржевальскиде, Жалал-Абадта электр тармагы ишке киргизилген. Тема боюнча суроолор. Согуштан кийинки мезгилдеги өнөр жайынын өнүгүшүнө мүнөздөмө бергиле. Өнөр жайы боюнча кайсы жаңы объектилер курулган? Айыл чарбасынын абалын мүнөздөгүлө. Айыл чарбасынын төмөндөшүнө эмнелер себеп болгон? Калктын турмуш деңгээли кандай болгон?